Ne üçün 4-6'dan alıp gelip 5-2'den satıyorlar. Yeni mi da? Döşmeyin türlü korkutma. Sizler beklettirgen kadar айтқанда koyar. 1450 сомдон biz koy verip satабыз. Бул жактагы жанагы айырмачылыктарга бизде эч кандай текшеріс жок. Бизде толь ошол жерден 1450 сомдон сатуу. Кыргыз көмүрдүн эң негизги милдети бул ошол жерден көмүрдү ачып, үзгүлтүксүз кой берип туруу да. Ошол бааны тастыктап берип бааны коюп берсеңиздер, элге өтө эле оорда карапайым элге чыгат. Сара көрсөтүп. Мага номерин намаз үстүнүп калып жүрөт. Кийинде шлагбаумдан автомат кирбейт. Көмүр алып сатарлар бааны көтөргөн кесиптештерин жазалоону өтүнүштү. Бишкектин кампаларынын биринде көмүр алып сатарлардын, ортомчулардын чогулушу болду. Анда чогулгандар өздөрүнүн эли арасында кээ бир сатуучулар көмүрдү жогору баада, мисалы 4700–5200 сомго чейин сатып жатканына нааразы экенин айтышты. Алардын айтымында айдоочулар көмүрдүн 1 тоннасын кара кечиден 1450 сомдон сатып алып, дүң баада көмүр саткан айдоочулар 4000–4200 сомдон сатууда. Мындай учурда ортомчулар 4500–4700 сомго чейин сатуу туура экенин белгилешти. Чогулгандардын көпчүлүгү ушул талапка макул болуп турушту. Бирок арасында тартипке келбей, ортомчуларды элге жаманатты көрсөткөндөрдү жазалоону суранышты. Себеби сатуучулар кардарлардан жаман сөз укпай, бата алууну каалашат. Кезинде Кыргыз көмүрдүн директорунун кеңешчиси Кубат Токонов кара кечиде 200 000 тонна көмүр ачык экенин айтты. Жана Акжолтой Тукуновдон бааны эл кыйналбагандай кылып, бир бааны коюп берүүнү өтүндү. Ушул эле жыйынга Акжолтой Тукунов монополияга каршы мамлекеттик агенттиктин жетекчисинин орун басары жана Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын өкүлдөрү келишти. Көмүр алып сатарлардын лидери Нарынбек мырза менен бүгүн байланышканыбызда айдоочуларды кымбат баада саттырбай, арзан баада сатып, бааны түшүрмөйүн ортомчулар сатып албай жатканын айтты. Ошондой эле кечеги күндөгү өткөн чогулуштан кийин 4700–4800 сомдон ашык баада көмүр саткандарды кардарлар көрсө, 0705 41 48 03 номерине чалып коюуну өтүндү. Токтоттук муну баягы. Аркы точка болбой атат. Баш бербей атат, бизде точка баш бербей атат. Кетпеди, ошо точкага өтөлү. Жама баска баарына баралы. Бирок максат шаарда алып саткандар. Стропка жер тозуп, мага келатат, буга келаткан КАМАЗды, 4төн келаткан көмүрдү жолдон тозуп көтөрө аласат. Мына ушул точка. Анан биз жаамат баарыбыз токтотуп, бир ыртка келели, бааны көтөрбөйлү деп сүйлөштүк. Мейли дедик, мына баарыбыз көмүрдү биз мисалы албай койсок, мейли. Куройско 3 машина келсин, Теплиса 5 машина келсин, 10 машина турат. Биз мейли биргеликте иштеп атат КАМАЗдарчы. Анан биздин өзүбүздүкүлөр могу алып сатарлар. Биздики барып 4төн келаткан 4-6-тан келип, биз көмүр жок турсак 5200–5300 сатып атат. Биздин оюбуз ушул бааны көтөргөндөргө эле чара көрүп бергиле. Бизге шаар боюнча биз баа коюп бергиле. Эгер ошондо катышса, катуу чара көргүлө. Ато биз өстүн алып келбей калды. Мына мо точканы чыгып койсо. Азыр бүгүнкү учурда боян канчадан сатылды? 52-53 да? Ооба. 52-53 да сатылды. Буга чейин биз Кыргыз көмүр менен биргеликте 4000 саттык. Көмүр кымбаттап кетти, анан 4,5 чыгарды. Дагы ушундайдан ушундайлар дайынат 4-7 саттык.
Все болуп токтотол деп катпайбыз, көмүрдү албайбыз. Баары иш таштап турабыз. Иште көмүрдү эле жок азыр. Bir bağa koyuş gerek. Мындай болуп атат да. Эгер азыр бул киши 500 алса, мен барамын дагы 5-7 сата берем алыпчы. Кийин дагы бир иш барат дагы 6 болот, анан 7 болот. Көзөмөлдө өзү көтөрүлүп кете берет экен. 7-8 миң болот тонна азырчы. Мындайда турган. Мына бирөө көзөмөлдө өзү бааны коюп болсо, 5,5 алып аткан эл. Берип туруп, 5,5 эмес, 7 миңге чейин көтөрүлүп кетет. Эгер бир жолго кой болсо да, бир баага кой болсочу. 4,5 нормально эле, 4,5 жогору көтөрүп. Ошон үчүн 4700 ашылбагыла деп саткан, ошентип коюш керек болот да. Болду, башка эчтеке керек жок. 4,5 болбойт. 4,5 болот эле. Отборун саткан итак, отборун кымбат саткан. Отбор чыгат. Кээбирөөнө чыкпай атат. Багын көтөрүп кеткен көмүрчүлөргө кандай чара колдонуп бере аласыз? Азыр эми мындай кылабыз. Жерде деген антимонополиядачы мурдагы жылы көмүргө көзөмөл киргизгенбиз. Ушундай болчу. Бирок эми монусун азыр мен жетекчиликке жана өкмөткө мунун баарын толук менен жеткизебиз. Азыр бул жерде эң ыңгайлуусу ошо жерги бүткө көмүр саткандар 4,200 тонна. Ошо бизге дагы, элге дагы, аларга да жакшы болгондуктан, ошондуктан мыйзам жагынан биз толугу менен антимонополиянын мыйзам менен ушул ишкачыларга толук көмөктөбүз. Ошон менен биргеликте мондай аша чаап кылып иш-чараларды колдонбой, силерге мисалы машина жалпы жамак болуп чечилип келип атасыңар. Бизде канча жоқ Урбада 100дөн ашык. Азыр келди азыр 10% бүт келет чат, өттү деген. Бүтүн ашык болгондон Ол жерде бир тууган бар экен. Ошо бир гана жигит дыкка келбей жатат экен, аты ким? Андрей дыкка келбей 5,000 сомдон сатып атат экен. 500 печектен. Лахмакчылык да баардыгы бир бага келип атат, 4,5 ашылбайбыз деп. Анан бир гана жигит 500дөн 5,2ден саткан белги кылган кыянаттык да болот да. Чынында деп түшүнөм менчи. Ошон үчүн ушу сиздер антимонополия комитеттен ушуну бир мыйзам чегинде караштырып, эл менен биргеликте представительдер берсеңиздер жакшы болот да. А негизи по большому счету кыргыз көмүрдү биздин милдет только ордунан 1450 сомдон кой бермей да. Силерде малым акимчиликке келет. Бу кайсы районго карайт? Кайсы районго карайт? Ошону акимин Аламид ошо районду Шенге чара көрүп бергиле. Аламид районуна. Аламид Шенге чара көрүп бергиле моюнга. Азыр кыргыз көмүрдүн өкүлү сизде сүйлөп коебуз бизге канчадан кой берип атасыңар, биз санаудун баалары. Жок, буларды турат да стабильно 1450 турат. Бул кыргыз көмүрдүн эң негизги милдети бул ошол жерден көмүрдү ачып, үзгүлтүксүз кой берип туруу да. Азыркы бүгүнкү күнү 250 миң тонна көмүр ачып турат. 250 миң тонна көмүр жүктөлүүгө даяр турат. Бүгүн жүктөлүү башталды. Буга чейин 300 миң тонна, буга чейин 300 миң тоннага чейин көмүр жүктөлүп жеткизилди аймактаргачы. Биздин кыргыз көмүрдүн сиздер бекитип берген антимонополия 1450 сомдон биз кой берип жатабыз. Бул жактагы жанагы айырмачылыктарда бизде эч кандай текшерүү жок. Биздин милдет только ошол жерден 1450 сомдон сатуу, ачып сатуу. Бул жерден жана баалар 4400 өсүп кетет го. Бизде эч кандай кыргыз көмүрдүн текшерүүсү жок. Ошол себептен биз бул жана алып сатармандарга эч кандай биз таасир бере албайбыз. Ошон үчүн баягы мен жалпы журтчулукка да бир сыра кайрылып кетет элем. Бул кыргыз көмүргө мындай претензия коюуга туура эмес го деп ойлойм да. Себеби биз ошол өкмөт мамлекет бекитип берген баа менен гана кой берип жатабыз да. Көмүрдүн запасы кудайга шүгүр жетиштүү. Мына ташуучулар айтып болот эми. Эndi КамАЗдар да барсыңар, туура КамАЗдар да бар, сатуучулар көмүрдүн көлөмүн көрүп атасыздар да. Мына азыр 250 миң тонна ачып турат. Андан тышкары бир ай ичинде дагы 200 миң тонна чыкканга да мүмкүнчүлүк бар биздечи. Кыскасы быйыл кудайга шүгүр болот, мындай үзгүлтүк болбойт деп ойлоп атабыз да. Эң негизги маселе мына бул жерде көмүрдүн алармандар менен алып келүүчүлөрдүн ортосундагы тура эмес көз караш болуп турат да. Ошону чечүүгө антимонополия сиздер баягы көмөккөр болуп, сиздердин милдет го деп ойлойбуз да. Ошо бааны бекитүү, бааны тастыктоо. Андан тышкары мына бул жердеги азыр сатып аткандары мына көмүрдү жолдун жээгинде. Ушул талапка ылайыктуу же ылайык эмеспи? Ошону кандай дейсиздер? Ошондой бир
көзөмөлгө алып ушул туура бир ыкка келбесек бул жакшы эмес нерсе болуп турат да. Экинчиден мына могул жерде азыр жалаң ушул көмүрдү алып сатуучулар турат. Ушул көмүрдү алып сатуучулардын баардыгынын мына ою бирдей болуп атат, бир нукка келип бир чечимге келип атат. Себеби булар айтып атат, таш белоктон КамАЗдерди ташуучулар күнөөсү жок деп атат. Бааны алар көтөргөн жок деп атышат. Бааны көтөргөн биз өзүбүз деп айтып атат. Туура туугандар. Себеби бирөө барып айтат экен КамАЗга, мен 3700дөн алайын десе, экинчиси айланып келип 4000 сом берет экен да, шыбырап. Андан башка бирөөгө 4200 сом берет экен. Бузуп аткан өзүбүз десе булар күнөөсүн мойнуна алып атышат. Ошон үчүн бир ыкка келтирип, бир тартипке келтирип өкмөт менен байланышасыздарбы, токум чыгарасыздарбы? Ушул бааны тастыктап бир бааны коюп берсеңиздер, элге өтө эле оорда карапайым элгечи 4000 сомдон эмес, кээ бирөөчү 3000 сомдон алган болот. 3000 сомдон көмүр өтө оорда, ошон үчүн ушул көмүрдүн баасын бир ыкка келтирип, эл менен келишип келген. Ол КамАЗды танытылышмаға үйлерсін деді. Барды табиғасын деп айдап берді. А біз деген барғанша уже КамАЗдың ішінде отырышады, бөлімде отырышады, бермейді, қымбат алғандар ше. Ана не үшін мен 4-2-ден сұрап атқан көмірін 4,5-дан бері атса народ ертең ешқандай мисал келсін, сондықтан көтеріліп көмір тартыс болса, мысалы 4,000-ға тоқтап тұратын көмір келген келгенде қымбат болу керек. Бирок эртеңден баштап ел баштаса, мына биздин жаңа алып кымбат көтөрүлгендерди ушундай тартипке салып берсеңерчи, жайлап мен мисалы үчүн мен ошол жерде 4,2-ден алып 4,5-дан 4-төн алып 4,5-дан сатам ушундай да. Ана 4,6-дан алса кандай болот? Алашпайбыз. Бул жерде дайыр маселе өтө чоң болушундан маселе пайда болуп атат да. Биз кыргызгөндөр борбордук текстти камсыздоо биздин мойнубузда милдеттүү көргөнчү. Ошол текстти дайыма камсыздык үчүн оор болот. Себеби дегендерчи, биздин өзүбүздүн жеке менчик машинабыз жок. Бизде болгон 50 машина бар. Өткөндө президенттин жардамы жокту да текст ташып жүрүшүнүз. Быйыл эмнеге ташылбайт? Былтыр эмнеге ташылбайт? Себеби текстке ташыганда 15.000 сом табат экен. Бияка ташканда көбүрөөк да, ошон үчүн жанагы элдин баары бияка ташылат да, стартовой. Текстке тастапка болбой калып атат. Балыкчы, ошон үчүн биз кыйналып атабыз. Ошон үчүн сиздерден сурайм, Айкын Коля. Мына могул жерге Сарагодон бааны тактап берсеңиздер, ошо текстке ташып стартовойдо элге дагы да. Ушул же ошол жака жооп бер, именно ошол жака жооп бер. Кыйраттан өмүр берип атасың. Мына жооп бергиле кыргызгамыз. Биз жөн келген жокпуз, элдин талабы менен келдик. Элге санып көрбөйсүз, туруп. Эмне майра жүктөбөдө басып келет. Эмне сатасың, 500 туурабы? Туура эмес, сиз өзүңүздүн пикириңизди айтыңыз. Мен антимонополияны көрмөкмүн. Короче, ушпайлоо, эмне суроого жооп берет. Коркпойт. Эч кимден коркпойм, эч кимге коркпойт деп келген да. Кыргыз көмүрдү майдараак келет биринчиден. Элге жүктөткөндө мондай гүлү менен 40% гүлү менен. Az bir КамАЗ токтотойн, az bir клиенткесин жүктөйлү чоң. Басып кетет буякачы, албай турган. Элеп беребиз монтупчу. Гүлүм мону мына жерде прием бар. 1800дөн тапшырабыз. Мону мен 4200дөн сатып алгам оптон. Монт айланыш керек акча. Акча айланыш керек да. Буну деген азыр биз деген алып акчаң монт айланып чыгаттан 5200дө эле жабыша бересиң. 5200дөн сатылбай эле көмүр. Биз деген кажется 4,5-дан келип, 4,7-4,8. Эйлеп туруп гүлүн алгандан 5100, 5200. Эленген көмүр да. Силер эйлеп бербейсиңер да бизге көмүр, туурабы? Эленбейт да, ачык эле сөздө. Тоңдай келет. Сорун да бизге жок. Güneşim gel atladı böyle. Ne yapacağız? Üstten mayda oldu diye satıyor. Kötü gerek olmadan ama vardı bu hocam. Gel esker takmayız. Size parmak tetak ses vermeyiz. Deyik КамАЗ turata.
Açık görülüş 4800. Мындай жамаат адилет мен уктум. Менде жамаат менен бол, эл менен бол деген кеп. Сага эл менен болот, төш менен түрдү коркутпа. Коркутуп. Кеп, мен сага айтайын. Көчөгүнү WhatsApp'tan сүйлөп, угуп калмаса. Жакшы көрүнбөйсүз Нарымбек. Жакшы көрүнгөн эмес. Ачык эле сөз. Жакшы көрүнгөн эмес. Экөөбүз иштеп атпайбыз, жакшы түшүнөсүз. Мен сага көчө Сиз Сиз сөйлөбөңүз. Жай могуп койсоңуз жалпы мен эл менен чоң бир бол деген деп айтат. Мен эмне болбой элем. Эмне үчүн 4-6дан алып келип 5-2ден сатып Баягы андай эмес. Уктур, кыргыз көбүргө эмнеге салып коет? Сен майда алып кел, албай кой, элемей койду, отура бер да, биз отурбайбыз. Сиздики да ясно болот. Эмне ясно болот? Ошондой эле көбү. Же крупный келип атабыз. Биз подряд салып берип атабыз трактор менен. Биз деле салып берип атабыз. Биздин, жамаат, обязательно мен силерге айтып атам. Рискадан келип атат. жайган жок, айтып атам. Биз чоң ушугача Телевидениянын көбүнчө телевидение өчүп калат телевидение. Айтып атпайбы, биз деле күнөөлөп жүрөбүз. Ошол шегиде айтып атам. Именно силерде Мындай болот. Адилет, мындай болот. элге жайып. Мындай нуркун шоуду. Мен сага байланышканда мырзалыгын байындап атабыз деген. Мен өзүм Мага номерин КамАЗдын сөздөп мага жөнөтөсүң. Тегиде шлагбаумдан КамАЗ кирбейт. Всё, бүттү. өткөндө момдай кылдык да. Өткөндө так сапсаңыз, өткөндө момдай кылды. Бир КамАЗ келди, мисалы, өткөндө бир Танар келди. Bir 4'ten alırsam 4400 dedi da damatla açtım biliyorsun. Вообще сұрағыла bağ vermeydi. Almay oldu. O zaman Менин атым Бакыт. Мен 10 жылдан бeri КамАЗ айдап келем, КамАЗда 10 жылдан бeri көмүр тартып иштейм. Анан ошо быйылкы баага болгон эме КамАЗдар эч кандай көтөрүп саткан жерибиз жок. Биз мына былтыр көмүр өздүк баа кара кечеде 1330 сомдо, солярка 60 сом кезинде 4,5 миңден сатканбыз. Быйыл солярка 15 сомго кымбаттады, өздүк баа 1450 көтөрүлдү. Биз былтыркыдан наоборот арзан кылып 4200ден ашырбай саталы деп сүйлөшүлүп, азыр 4200ден ашып сатпайбыз бизде. Бизге казмо элге жетип аткан жана кымбат баада көмүрлөр мына ушул жерде турган алып сатарлардын колунан өтүп барып анан кымбат алып калат эл тарапчы. Анан эч кандай КамАЗдерге мындай билбейм, жаман айткан деле киши жок. Жалаң басылеттер бааны көтөрүп кетип атат да. Эл тараптан да бир ушундай наразычылыктар болуп атат дейт. Ал кандай наразычылыктар? Эл тараптан эмне наразычылык болмок элек? Эл деген кымбат баага алган үчүн наразы да, мисалычы. Анан бул жерде посредниктер көбүрөөк кошуп коюп атат. Өзүнүн мындай мээнеттин баалагандан да андан да 2 эсе көбүрөөк кошуп коюп атат да. Мисалы биз 4200дөн эч качан ашып сатканга ниетибиз да жок, оюбуз да жок да. Алып сатарлар ошо 700-800 сомго чейин кошуп жатат. Безерле 500 сомдончу. Ошондо азыр айдоочулар 4200дөн эле сатып атабы? Ооба, 4200. Ашырган жок. 100 сом роль ойношу мүмкүн. Майда кезек болгондо отбор көбүрөөк болуп калса 4300дөн кетип калат. Мен КамАЗ катары 10 жылдан бери. Ошол жетет бизге. Кудай